Шайлообек Дүйшеев эне тилин унуткандар. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы пилелемес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыдыткандар, кылым кезген тарыхты унуткандар. Кыргыз эмес, кыйшайтып калпак кийип, кадыр баркын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, уулуң да кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, хам болсо да кыргыздын баласы эмес. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилинде кыргыз эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, тукумуң да тууруң да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Карагылачы достор, Иса деген сонун бөбөгүбүз ырды тим эле укмуш айтат экен, э? Кана, Алиаскар, сен да айтып койчу ушундай. Жаңы жыл келди жаш балбан, караттаңа шактанган, бутун лыжа бутуна байлап, узак сапар аттанган. Башка ырың жок беле? Тармак эке, мен бул ырымды деген бала чакадан бери айтып келатам да. Отур тентегим. Кел. Ойчускасы отура кой. Мынакей достор, биздин студияга бүгүн өзгөчө сонун конок. Каяктан келди эле? Нарын облусунун Актала районунан, Актал айылынан Иса Казыбеков келди. Кол чабуулар болсун. Иса, жол жеңил эле болду? Жол жеңил эле болду. Негизи, кыска эле болдубу? Канча 5 саат учуп келдиң? 5 саат. 6 саатта келдик го. 6 саатта. Канаттарың барбы? Эмне менен учуп келдиң? Мен деген машинага отурдуң да, унаага эле отуруп келдиңби же кандай? Автобус менен келдим. Автобус менен, карачы. Сонун келип алдың, Каяктан келдиң ушунда? Акталдан. Акталаадан, сен негизи ошо Акталаадан чоңоюп турсуң, акырында чоңоюп келатырсың. Келечекте ким болосуң? Мен келечекте милиция болгум келет. Насага, милиция болот экен, Милиция кызматкери, ошондо эмне кыласың? Мен ошондо Эреже бузгандарды, уруучулук кылгандарды. Мына, достор, карагылачы. Кармайм. Жаман кишилерди кармайт экен. Аларды кармап алып эмне кыласың ошондо? Камайсың? Камаймын. Сабабайсыңбы? Жок. Жөн эле эскертесиң, кылмагыла болду антип деген сыяктуу, Тармак эке, мына кол чаап койгойлу. Кол чаап, негизи эле милиция кызматкерлерине Бут чаап коелду. Бут чаап, аябай кызыктуу экен биздин эфир. Мына, элдер да кол чаап алышат. Карачы. Иса, мындай суроо, кайсы мектепте окуйсуң жана канчанчы класс? Мен Аскар Турдакынов атында орто мектебинде окуйм. 3-А классында. 3-А классында, Канчанчы атамансың? 3-чү атаман. 3-чү атаман, бирок ыр айткан боюнча 1-чи атаманда. Туурабы? Сендей башкасы айта албайт да, туурабы? Бир аз орточо алар. Сен болсо эң мыкты. Сага кайсы соок көп жагат айтсаң? Кандай дейсиз? Кайсы сабак? Мага эң жаккан сабагым математика, англис тил сабагы. Англис тилден ар бирге тапшырманы эң биринчи мен аткарам. Эмне деп мисалы, англис тилинде кантип сүйлөйсүңөр? My name is Isa. And I am деген сыяктуу. Мисалы, канчадамын дегенде, канча жаштасың дегенди кантип сурайсың? Биз анча сүйлөшпөйбүз. Азырынча сүйлөшө элексиңер, эмнелерди мисалы которосуңарбы? Мындан эмне деп которулат?
Бизге алар өтпөйт. Азырынча өтө элексиңер, бирок өтөсүңөр келечекте. Анан англис тил ошонусун жаттап алып туруп, кийин балким башка өлкөгө, Америкага барып алып туруп, ошол жерден милиция болгосуң. Же бияктан эле болосуңбу? Бияктан эле болом. Каякта төрөлсөң ошол жерде көгөрөсүң деген сыяктуубу? Ошондой сыяктуу, Кана сабактардан алгебра жагат экен, англис тил жагат экен. Мындай. Жок, Тармал байке. Меңиз жакшы эле. Мен Алгебра эмес, англис тил. Алгебрадагы да туурабы, математика. Математика. Кийин алгебра болот да, математика. Айланып барып туруп эле кайра алгебра болуп калат. 5-класста алгебра болуп өзгөрөт. Ошондо башыңар бир аз айлана баштайт, бирок көнүп кетесиң да. Иса негизи сонун боло турбайсың сен. Андай ат минесиңби? Атты үйдө өзүм жетин тайым бар. Ошону ар кайсы жака минип бара берем. Сонун тайың бар экен, негизи кандай оюндарды ойнойсуң? Биз көчөгө чыгып, велосипеддебиз, футбол ойнойбуз, үчкө ойнойбуз. Бир айылда менки илгери, мисалы, бир айылдын канча көчөсү, 28 көчөсү бар болсо, ошолордо 28 велосипед бар болчу. Силерде канча велосипед бар? Биздин айылда бир үйдө 3 велосипед бар. Карагылачы, бул айылдар. Ошондо эмне, кой сатып туруп кайра велосипед ала аласыңар же, кантип ала аласыңар? Биз иштейбиз. Иштесең тиштейсиң деген макал бар, Азамат. Өзүңдүн велосипедиң 3 экен ошондо, Ооба, өзүмдүкү 3. Мага бирөөнү бересиңби? Мейли, берсеңиз берем. Мага да бирөөнү берчи. Анда мен сага да берем. Айылдагылар азыр эмне жумуш кылып атат деген суроо. Айылдагылар биздин мал чарбачылык менен иштешет, сугат сугарышат, арык касышат. Азыр малдарын тоого айдап кетишти. Сен ошондо жардам бересиң, баарына? Кантип айдайсың? Өш! Деген сыяктуу, Кош, өш! Эмне жумуш кыласың өзүң ошондо? Өзүм ошондо үйдөн суу ташыйм. Суу каяктан чыгат ошондо? Булактан ташып келесиңби же болбосо мындай эле эмеби? Мына эмне деп коет эле? Водокачка. Жок. Водокачка деп коет. Колонкадан. Колонка, Кантип ошондо күчүн кана көрсөтчү? Аябай күчтүү экенсиң, 3-чү атаман жана ыр айткан боюнча 1-чи атаман Иса. Сонун бала экенсиң. Аттым эмне үчүн Иса деп койгон? Мен тайнам доктордан тайнам койгондо атымды Иса Акымбаевтай доктор болсун деп. Сен болсо жок, апа доктор болбой милиция болом деп чечтиң. Же болбосо доктор милиция болуп калышың да мүмкүн экен, кийин келечекте. Колчак коелучу мындайга да. Дагы кол чапкың келди. Бут чапкы. Өзүңө да кол чапкы. Анда эмесе, сенин ушул көркөм окууң боюнча суроолорду дагы жаадыралы. Көркөм окууну өзүң кантип жактырып калдың? Мен көркөм окууну 1-чи классымдан бери жактырып келем. 3-чү декабрда, мындан 2 жыл мурун 3-чү декабрда Акталага барып, акимден 5000 сомдон 1-чи орун диплом утуп алгам. Анын баарын апаң алып алган жокпу? Жок. Мен ошо акчадан байкем өргөн велосипед алып алыстым. Көрдүңбү? Кандай? Эмгек менен табылган велосипеддер ой, өзүң тээп, мындай сыймыктан тээп турасың. Аны сындырып алган жоксуң кайра? Кайсы? Аны тигил атам ошо чоң бир велосипед алган. Ошону кайра алмашып ийген да бир велосипедке. Чоңду кайра кичинекейге алмаштырып салдыбы? Бирок тебе бересиң да анда эле, алды эле жүрө берет дегендей, алды эле жакшы дегендей достор. Кийинки суроо, ошо көркөм ыр айтуудан кайсыл акындар жагат? Жазуучулар. Мага эң жакканы Элмирбек Иманалиев, анан Жеңишбек Жумакадыр, анан Мирлан Самыйкожо. Массага, мыкты Дүйнөдөгүчү, дүйнө жүзүндөгү. Дүйнө жүзүндөгү Чыңгыз Айтматов. Ошо. Туура. Кана анда эмесе ошол жактан бир көркөм айтуудан үзүндү. Сахнага чыгып айтасың? Бир жактан мейли. Мен сахнага чыгып кана. Жакшы айт. Тим эле элди таң калтыра кана. Болор жигит. Киши болор жигиттин киши менен иши бар, өзү менен барабар, өзөк болор киши бар.
Көлөкө жерге күн тийсе, көрө албайт экен ичи тар. Адам болор жигиттин ак бетинде нуру бар. Ар кимдерге ашкере айтылбаган сыры бар. Жакшы болор жигиттин жүрөгүндө мүлкү бар. Ырысы толуп үйүнө тамаша менен күлкү бар. Азгырсам деп мындайды аңдып жүргөн түлкү бар. Сөзгө алынар жигиттин сарайында сынчы бар. Сыпаттап айтып өтүшкө бизге окшогон ырчы бар. Душманына калганда калемпир менен мурчу бар. Сарасап менен сүйлөгөн сөздөрүнүн курчу бар. Эң сонун кол чабуулар достор. Бут чабуулар. Силерге да жактыбы достор? Кана, анда эмесе отурабыз. Кел. 5 койчу. 5ти жажыратып. Иса, сага ыраазычылык билдиребиз. Биздин студияга Акталдан келип тур. Өзгөчө биздин коногубуз көркөм ырды укмуш айткан биринчи атаман Иса Казыбеков Нарын облусунун Актала районунан Актал айылынан келип калды. Сага ыраазычылык билдиребиз.